Canımda güldür durat, al güldür seni estetet, olduram ıylamsırap. Erke kızım meni saz, sen sulusun daima, süy almadım senden başka, süçü meni sanağa. Erke kızım meni saz, sen sulusun daima, süy almadım senden başka, süçü meni sanağa. Kolsunsan kolum jetpey, ardayım seni iste, ak yüzlü gülmüngdü gör, elesin esten ketpey. Erke kızım meni saz, sen sulusun daima, süy almadım senden başka, süçü meni sanağa. Erke kızım meni saz, sen sulusun daima, süy almadım senden başka, süçü meni sanağa. Жетпесем bir dileğime, жетпесem sögönüme, tübölüküm darınamın, hayrılgı sömürme. Erke kızım meni saz, sen sulusun daima, süy almadım senden başka, süçü meni sanağa. Erke kızım meni saz, sen sulusun daima, süy almadım senden başka, süçü meni sanağa. Урматтуу кино сүйүүчүлөр, мен сиздерге жаратканын белек кылган өзүмүн экинчи жашоомдогу алгачкы эмгегим болгон багынбас махабат көркөн тасмамды тартуу кылам. Бул тасма жаштарыбызга жашоодо туура тарбия берип, сиздерди кайдыгер калтырбайт деген үмүттөмүн. Сиздерди терең урматтоо менен Жумали Сопуев. Emine gerek elis. Terzen götür acaba. Elisini korkacağım. Sinadiyet ki korlan en iyisi.
Алло, Адилет. Адилет. Жасмы жокпу? Жол бойында. Кийинчерээк атам бир тааныш аркылуу бизнес кыла баштады. Бара-бара турмушубуз оңола баштады. Ошондой күндөрдүн биринде кечки тамакта отурганбыз. Мен адатымча эркелигимди кылып тамакты төгүп чачып жеп жаткам. Тамагың иче кой. Элиза, бул эмне кылган кылыгың? Жебейсиң тамагыңды эркелебей. Чоң кыз болуп калдыңбы? Баскан турганыңды жүрүш-турушуңду оңдобойсуңбу? Анан да сен байдын кызсың. Байдын кызындай болсоң кичине. Мен байдын кызы болгум келбейт. Дедим да сыртка чыгып кеттим. Элиза! Чындыгында мага байдын керкейген кызы болуп жүргөндөн көрө көчөдөгү жөнөкөй балдар менен ойногон көбүрөөк жакчу. Азыр деле ошондой эл менен жүргүм келет. Себеби биз ким болбойлу Кудай алдында жөнөкөй гана пенде экенибизди унутпашыбыз керек. Аябай акылдуусуң, Кана эми баардык эле байлардын кыздары сага окшосо. Болду эми. Көп мактай бербеңиз. Болбосо мен да азыр көп кетип, сизди кабинетинен коюп таштайм. Эми иш көтөлө. Жанагы компьютершип боюнча иштер эмне болду? Ал жөнүндө гезиттерге жарыяларды бергенбиз. Азыркы учурда 9 адам келди. Буюрса 3 күндөн кийин сынакты өткөрүп алып, мыктысын тандап алабыз го. Жакшы. Канат, эшикти ачып койчу. Канат! Баратам. Ким? Сенби. Кана өзүңдүн ачкычың? Үйдө калыптыр. Ушул убакка чейин жүрдүңбү да компьютерде? Ооба. Кызык отура берип, күндүн кечтеп кеткенин да байкабай калыптырмын. Досум. Компьютерде эле жүрө бербей, башка нерселерди да ойлосоң боло. Эмнелер жөнүндө? Мисалы кыздар жөнүндө. Сен ким айтат эржеткен жигит деп? Же биз менен кошулуп дискага барбайсың, ойлогонуң эле зал, компьютер. Жашоонун кызыгы эмнеде экенин билбейсиң да, досум. Эмнеде экен? Жаштыкта. Жаш болгон соң ойнош керек, күлүш керек, жыргаш керек. Сенчи? Буюрса баарына үлгүрөбүз досум. Буюрса үлгүрөтмүш. Адилет кыздарга барбайт да. Алар өздөрү келишет да буга. Дагы башталды. Айтканды жаман көрбө, досум. Биз сенин досуңбуз, так что күйдүрүп айтабыз. Кыздар менден сурашат. Бул досуңар кыздар менен сүйлөшөбү же кыздардан коркобу деп уялып деле кетет экенсиң. Ладно, досум. Ал жагын өзүң билесиң. Кстати, сага бир жаңылык бар. Эмне? Дагы бирөө сүйүп калыптырбы? Не, башка. Сен жумуш издеп жүрдүң беле? Жумуш таптыңбы? Жок, ал өзү издеп келиптир сени. Тамашаңды жыштырып айтпайсыңбы, Тима? Ладно, шучу, брат. На, читай. Как раз сага ылайыктуу иш экен. Компьютер боюнча. Бирок конкурс аркылуу экен. Бул деген өтөт да. Бул деген Кыргыздан чыккан Билл Гейтс да. Да, ты прав. Сүрөтчүлүк өнөрү да как Микеланджело. Сүрөтчүлүк да жери бар экенби? Бул деген кийим тигүүчү ишканада.
кийим тигүүчү ишканада кыздар иштейт да. Буга эмне бар? Ай Канат, не будь дураком, а? Ушул сени ким айтат 3-курстун студенти деп? Кыздар деп эле жүрө бербей, гей журнал окусаң болу. Отурчу эми. Ничего, барасыңбы? Балдар, бир аракет кылып көрсөм окшойт я. Тима. Тамагың быштыбы? Ух ты мой маленький, курсаң ачты. Тим эле кызыл жанып кетти го. Ладно, бышты жүргүлө. Yes, ва! Сен да тамактан башканы ойлойсуңбу? Андан көрө биз менен залга барып, мо чандайган курсагыңды жок кылсаң боло. Васылба, бул деген авторитет да. Авторитетmiş. Meydanda. Yaxşı var. Жакшы келдиңби? Ооба. Бүгүн да кеч кайттың го? Күндөгү жумушта. Балдар эмне? Укташтыбы? Элдос уктады. Айнайс компьютерде отурат. Тамак ичесиңби? Ооба. Элиза кайда? Ал жаңы эле тамактанып, үстүнө чыгып кетти эс алганы. Жумуштары кандай экен? Менимче жумуштары жакшы сыяктуу. Бүгүн да аябай шайыр келди. Мына, мен айтпадым беле сага. Мунун колунан келет деп. Атасынын кызы да көз тийбесин. Тү. Көз тийбесин. Бирок, Эмне бирок? билесиңби Асыл? Элиза ушул маалга чейин турмуш куруу жөнүндө ооз ачпаптыр. Жада калса бир жигит менен да сүйлөшпөптүр. Кептин баары бул жакта дебейсиңби? Ушу аялдар силер кызык эле жансыңар. Кызыңар бойго жетип жетпей жатып, күйөөгө бергенге шашыласыңар. Ey uykucu. Tur ey. Tur, seni kızlar çakırıp жатат. Айтып койчу. Өздөрү кире берсин. Ey Don Juan. Seni kızlar emес сабак çakırıp жатат. Көр сабагыңа жөнө. Барчы. Келдиңби? Отурчу айт. Тима, түнкү тамагыңа барбы? Ачы, тамак жейсиңби? Эртең менен тамак оор болбойбу? Жок. Бизде ветеринар ушуга көндүргөн. Эртең менен турганда бир стакан таза суу ичиш керек. Ал ашказанды тазалайт. Андан соң чуркап келиш керек. Мына ошол учурда кандай гана күчтүү тамак болбосун, оорлук кылбайт деген. Анын үстүнө сен да тамакты аябай даамдуу жасайсың. Ну, не знаю, негедир ушул тамак жасаганга кичинемен бери аябай кызыгам. На, еш. Жытын карасаң жытын. Сен компьютерге эмес эле кулинарияга окусаң болмок. Ошону айтсаң. Чынын айтсам, сен бар үчүн биз канат экөөбүз кыйналбай жашап жатсак керек. Сенин квартираңда, сенин тамагыңды жеп, эч бир студентте эмеспиз. Да ладно тебе. Анын эмнеси бар экен? Даже силердей достор үчүн бул да аз. Бүгүн тигил жака барасыңбы? Сабактан кийин өтөм. О, проснулся наш детский сад. Саат канча болуп калды? Саат 8 болду да. Иди уже, бетиңди жууп келип чайыңды. Ушу сен качан эрте турган үйрөнөсүң? Мунуң жаман катуу уктайт десең.
Даже кесип кетсе да билбесе керек. Саламатсызбы? Саламатчылык. Келиңиз. Кандай иштер менен келдиңиз? Мен жанагы жарыя боюнча келдим эле. Кайсы? Конкурс боюнчабы? Мен Менен жүрүңүз. Келиңиздер. Бул жигит жанагы жарыя боюнча келиптир. Жарыя боюнчабы? Келиңиз отуруңуз. Отуруңуз. Айтынук, сен могу кыздарды Гүлан жанына алып барасың, Аха, менен жүрүңүздөр. Жакшы барыңыздар. Демек сиз жарыя боюнча келсиз да, Ооба. Атам байкушкант экен. Аны эстеген сайын жүрөгүм эзилет. Кудай буйруп ушул жумушка орунашып калсам, атама да жеңил боло бер эле. Токтотула жигиттер, эмне болуп жатат өзү? Кайдагы красавчик? Кайдан пайда болду? Достор, түшүндүрсөңөр, эмне болуп жатат? Түшүндүрсөңөр, эмне болуп жатат, достор? Сага түшүндүрүп бериш керек. Сен кимсиң өзү? Бир балам кой. Сага жашыл жакпай да жүр. Кайдагы Брюс Ли? Жүр канат кеттик. Азыр отур. Демек, алар телефонун сенден көрүп жатышкан экен да. Сен чындап эле албадың беле? Адилет, сен мени билесиң го? Ушул убакка чейин келип бирөөнүн бир нерсесин алганымы көрдүң беле? Же? Привет, пацаны. Кел. Буга не болгон? Не, дагы экөөң мушташтыңбы? Ооба сага, экөөбүз нан талашып мушташтык. Балдар көптөп уруп коюштур. Ошондой де, кана бери карачы. Армансыз эле жегенсиң го я. Сенчи? Сен урбадыңбы? Урдум мен деле. Бирок аядым. Көрүнүп турат аяганың. Жок, чын. Жиним келип, эм урайын десем, Адилет келип аларды жайлап салды. Бирок Адилет келбегендечи, аларды көргөзмөкмүн. Дагы жакшы, бактыңа Адилет келип калыптыр. Адилет келбегенде сени көрөт белек, көрбөйт белек. Соңчу ушул тамашаң Тима. Дос деген сендей болсо, мага душмандын кереги деле жок. Канат, тамаша. Бекер кылдың да. Да ладно, анан кечирим сурап алам. Анан кандай өзүң иштер? Тигил жакка бардыңбы? Бардым. Жалпы жыйынтыгы боюнча 13,5 балл топтоп, Жолдошев Адилет деген жигитибиз сынактын жеңүүчүсү болду. Анда эмесе Адилетти куттуктап коелу, Адилет, сиз бул жака келиңиз. Менби? Ооба, сиз келиңиз. Адилет мырза, анда эмесе сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз. Буюрса сиз бизди уят кылбайсыз деген ойдобуз. Уят кылбайм буюрса, бүт күчүмдү жумшап иштейм. Жакшы. Анда эмесе урматтуу катышуучулар, сиздерге дагы бир жолу ыраазычылык билдирип өтөбүз. Сиздерге рахмат. Сиз менен жүрүңүз. Сизди директор менен тааныштырып кетсем. Кандайсың? Саламатсың? Келиңиздер. Саламатсың белиз? Саламатчылык. Кандай жыйынтыктадыңарбы? Ооба, жыйынтыктадык. Тандоонун жыйынтыгы боюнча ушул жигитти жумушка алабыз эми. Аты Адилет. Өзү Ошмодо 5-курста окуйт.
Келиңиздер, отуруңуздар. Жакшы. Демек, буюрса жок иштешет экенбиз да. Анда таанышып алалы. Мен ушул ишкананын жетекчиси Элиза Асылбековна болом. Жөн гана Элиза деп кайрылырсыңыз болот. Келиңиз олтуруңуз. Демек, сиз окуйта турбайсызбы, Ооба. Окууңузга тоскоол болбойбу? Эми иштеп калсам баарына үлгүргөнгө аракет кылам го. Албетте сиздер макул болсоңуздар. Албетте, биз макулбуз. Бирок жумуш аябай көбөйүп кетсечи? Анда каршы болбосоңуздар түнкү уйкуну жыйнаштырып коюуга туура келет го. Жакшы. Анда биз уят кылбайбыз деген ойдомун. Уят кылбайм буюрса, болгон күч аракетимди жумшайм. Анда сиз дагы бир жолу бизге кызматка алынышыңыз менен чын жүрөктөн куттуктайм. Рахмат. Анда бизге уруксат. Бир аздан кийин келем го. Макул. Ой. Кел досум, отур. Кел. Кана сюрпризиңер? Токто. Сен көзүңдү жум. Болду? Ача берейинби? Кое тур. Азыр. Ача берейинби? Ача. Вау, торт. Муну ким жасады? Ким болмок эле? Мен да. Сен сатып келдим десең ишенем. Бирок жасадым десең бир аз. Тамаша. Тима сен өтүшүңдү сезип сюрприз жасайын деп жүргөн. Кандай сюрприз десем, торт жасайбыз деди. Анда керектелчү нерселерди мен алып келип берейин дедим. Ошентип сага сюрприз жасадык. Рахмат балдар силерге. Тима, мен өтүшүмү кайдан билдиң? Сердце подсказывало. Бул Тима шарда өсүп калса дагы мындан коркуш керек. Мунун адамдары бар. Кана эмесе балдар. Алып жиберели. Чисти экен, э? Да, чисти жалабат экен, э? Ади, айтчы. Алжан, кандай болду? Кандай болмок эле? Бардым, тандоого кирдим, өттүм, келе бердим. Болдубу? Болду. Жок. Кененирээк айтсаң, кимдер катышты? Кимдер менен тааныштың? 11 адамдын ичинен мен утуп чыктым. Молодец. Yes. Анан директорго алып киришти, тааныштырганы. Дароо элеби? Кандай экен? Аябай сүрдүү экенби? Коркподуңбу? Чынын айтсам корктум. Айтсам ишенбейсиңер. Ну-ка айтчы. Айтчы. Директорубуз жеп жаш кыз экен. Ты чё? Ооба, жеп жаш кыз экен. Биринчи көргөндө мен да эсим алып кала жаздадым. Анан өзүмдү токтотуп тааныштым. Ишенесиңерби? Ал аябай жеп жөнөкөй кыз экен. Анан да абдан чырайлуу. Вай. Да только осторожно, калып жүрбө. Кайдан? Менче ал бир шикардын кызы болуш керек. Болбосо жаш эле туруп, мындай ишкананы жетектөө оңой иш эмес. Да. В этом ты прав. Келгиле, стаканды кармагыла. Алып жибереличи. Кантиңиз Агүлче? Даяр болду? Ооба, мына карап көрсөң болот. Жакшы. Компьютерде иштеген бир кыйла оңой турбайбы? Размерлер да так, анын үстүнө адилетте компьютерде жакшы иштейт экен. Бизге айттырбай түшүнгөнү жакшы болду. Кандай жактыбы? Ким? Ой, дизайнды айтып жатам. Ооба, жакты, жакшы экен. Цехка жиберерсеңиздер болот.
алып бара бериңиз. Макул, рахмат. Баса, Айгүл эче. Компьютерим бузулуп жатат. Адилетти чакырып коесузбу? Көрүп берсин. Макул, айтып коем. Макул, жакшы барыңыз. Кана, азыр. Сиздин антивирусуңуздун базасын жаңылаш керек экен. Сизде жок беле? Албетте бар да. Бизде андай нерселер сөзсүз болуш керек. Азыр сиздин компьютериңизге кирип кеткен паспорту жок вирустарды айдап чыгабыз. Абдан тамашакөй окшойсуз, Менби? Жок, менин досум тамашакөй. Мен анын сөздөрүн үйрөнүп алгам. Негизинен мен абдан токтоо бала болсом керек. Эмне үчүн? Билбейм. Бар эле же көп күлбөйсүң. Же кыздарга сүйлөбөйсүң деп эле келекелей беришет. Сиз кыздарга сүйлөбөйсүзбү? Эми көңүлүмө жакса сүйлөп коем. Сизге кандай кыздар жагат? Мага чындыгында өзүм деле билбейм. Кызык адам экенсиз. Ошондой болсо керек. Мынакей, болду. Кенен иштей берсеңиз болот. Келиңиз, отуруңуз. Эми жакшы эле иштейби? Жакшы эле иштейт го. Азыр көрөйүнчү. Анан дагы бир программаны түшүнбөй жатам. Көрсөтүп бересизби дедим эле. Макул, кайсыл программа? Азыр. Нону коюп, аткар десем, аткарбайт. Жок, сиз андай кылбаңыз да. Биринчи могул жакка киресиз. Анан монтип белгилеп аласыз дагы. Мына, окей деп бассаңыз, кетти. Азыр өзүм аткарып көрөйүнчү. Жок, андай эмес. Кечиресиз. Эч нерсе эмес. Өзүңүз көрсөтүп бересизби? Мына, могул жакка кирип могуну белгилейсиз. Мына, кетти. Калганын өзүм үйрөнүп алам. Макул анда, мен барайын. Кызык. Мага эмне болуп жатат? Мен жетекчи мейли. Ал жетекчидей. Аябай сүрдөлдүм го. Же сүйүп калдымбы? Жок, андай эмес. Андай болушу мүмкүн эмес. Тентек Адилет. Эмне кылып койдуң? Аша чыгып бараткан жоксуңбу? Ал деген сенин жетекчиң болот. Эми жумуштан айдаласың. Даридам-дам, даридам-дам, даридам-дам. Ай, Адилет. Айгүл эже, сизби? Келиңиз. Сен эмне? Түнү менен отурдуңбу? Ооба, жаңы эле бүтүрдүм эле, уктап кетиптирмин. Эмне? Бүтүрдүң? Баарынбы? Ооба, баарын. Апей, бизге айтпады эле. Бир жумада бүтүрсөңөр болду деп. Бүтөр иштин канчалык эрте бүткөнү жакшы эмеспи? Ави, сен деген робот турбайсыңбы? Мына, бир сыйра текшерип коюңузчу. Кана карап көрөлүшчү. Кийинкисин өткөрчү. Андан кийинкисине. Жакшы. Эң жакшы. Муну Элизага айтсак, көрүп абдан сүйнөт. Мен кеттим. Элизага сүйүнчүлөп келейин. Абдан сүйнөт.
тиги Элиза саакта экен. Зонок кылып айтсам ишенбейт, коюңузчу деп. Келсең көрөсүн дедим. Андан көрө Элиза келгенге чейин бир рет текшерип көрөлү. Могу жерди? Ооба. Саламатсыңарбы? Сиз? Келиңиз. Саламатчылык. Келдик. Айсам ишенбедиң эле. Карап көрчү, бардыгы даяр болду. Бул эмгек бардыгы Адилет мырзанын иши. Коюңузчу, арзубаган иш го. Ой, кандай арзубаган иш ай. Ооба. Сиз үчүн арзубаган жумуш болсо, биз үчүн аябай чоң жумуш. Сизге рахмат. Айгүл эже. Ау. Мага алып жиберсеңиз болот. Макул. Макул. Адилет. Кандай эмгекчил жигит. Деги бул кайдан келген өзү? Балким өзүнөн сурасаңбы? Бирок кантип? Адилет сизди директор чакырып жатат. Ким? Директор? Мениби? Ооба, сизди. Макул, азыр барам. Эми жумуштан айдайт го. Да, кире бериңиз. Кире бериңиз. Чакырткан экенсиз. Келиңиз, олтуруңуз. Сизге... Ой. Айта бериңиз. Жо, сиз айта бериңиз. Сизге эмне болду? Нерседен кабатырдайсыз го? Менби? Мен жакшы эле. Мейли. Анда мен айта берейин. Бүгүн түшкү тамакты бирге тамактана ал дегем. Кандай дейсиз? Эгерде бош болсоңуз, сиздин жумуш ордуңузду жуумакпыз. Анан да сиздин бүгүнкү эбегейсиз жумушуңузду баалап койбосок болбосу? Менин бир аз жумушум бар эле зарыл. Ошол жакка барып келсем дедим эле. Сурансамчы? Коюңузчу. Сизди кантип сурантмак элем? Анда кеттикпи? Менин билишимче, сиз менден 2 жаш улуу экенсиз. Андыктан мени атыман эле чакырсаңыз. Коюңузчу. Сиз деген жетекчисиз да. Анын эмнеси бар экен? Мен ишканадагылардын баарын атыман атап чакырганга үйрөткөм. Андыктан сиз эле мени атыман чакырыңыз. Анда сиз да мени сен деп сүйлөсөңүз жакшы жарашат го. Мейли анда. Сиз дегенди жыйнаштыралы да, сен өтөлү. Рахмат. Рахмат. Адилет. Сен да өзүң жөнүндө айтып бербейсиңби? Эмне болду, Адилет? Капа кылдыңбы? Жок, жакшы эле. Мейли, эгер айткың келбесе айтпай эле кой. Жок, андай деле эмес. Анан? Сен мен жөнүндө билсең, балким иштетпей коюшуң мүмкүн. Эмнеге? Сен кылмышкерсиңби? Жок, Кудай сактасын. Анан? Анда айта бербейсиңби? Мейли анда. Айтса айтып берейин. Менин атам менен апам балдар үйүндө чоңоюшкан экен. Ошол жерден бирин-бири жактырышып, баш кошушуп, анан мен төрөлүптүрмүн. Кийин атам Алай районундагы Алтынкен Киялоо базасында бөлүм башчы болуп иштеп калды. Мен анда 3 жашар эркетай бала элем. Ошондой бактылуу күндөрдүн биринде биздин үй бүлөгө кайгылуу күндөр туш болду.
Кандайсыңар? Келдиңби? Тоо. Оğlum. Gel oğlum hop. Ana. Hop. Ha? Kandaysın oğlum? Üylep adın mı? Вах. Печенье алып келдиңби? Сөзсүз да. Апасы печеньесин берип койчу. Кандай? Жумуштарың кандай? Тоого барбай турган болдуңарбы? Алла кой. Жок. Мен барбай турган болдум. Мени эртең конторага чакырышыптыр. Эмнеге? Тынчылыкпы деги? Тынчылык эле. Менимче мени башка жакка которушат окшойт. Эмне болсо да жакын жерге болсун да. Gel. Açalычы печеньяңды. Баарыбыздын аткарып жаткан иштерибизге да баа койгон. Айрыкча сиздин иштериңизди жакшы баа берүү менен бирге сизди башка жакка которууга сунуш кылышты. Кайсыл жакка? Ачыгын айтышпады. Менимче Россияга окшойт. Россияга? Ооба, ошондойго. Кандай дейсиз? Мен Кыргызстандын ичинде эле бекендедим эле. Сизге кандай айырмасы бар? Биз деген бир чоң мамлекетпиз да. Биз партия үчүн Лениндин осуяттарын аткаруу үчүн иштеп жатабыз. Келечекте коммунизмди курушубуз керек. Ал айтканыңыз туура. Бирок кыргыз болгондон кийин Кыргызстанда эле иштесем жакшы болор эле. Бул сөзүңүздү жогорку жактагылар укпасын. Эгер угуп калышса, сизди улутчул, эл бузуку деп туура эле түрмөгө алып барып салышат. Эми көп кылжың-мылжың боло бербей, бар дегенде бара бербейсиңби? Ушунчалык эле патриот болуп кетсең да. Сага сенин начальниң айтып жатат. Так что давай, буйрукту аткаргыным. Сунушуңар үчүн чоң рахмат. Бирок, эгер билсеңиз, Жолдош Темирузакович, биз азыр Сталин заманында эмес, Горбачевдун заманында жашап жатабыз. Ар бир адам өз калоосу менен жумушка орношууга жана ошондой эле өз ыктыяры менен жумуштан баш тартууга укугу бар. Ай жакшылыгы жок айбан. Көп мага акыл үйрөтпөгүн. Уктуңбу? Мен акырат кылууга акыңыз жок. Ай, токтоткула. Ажылашпагыла. Кечиресиз, Касым Токонович. Бул жер контора. Бирөө укса эмне дейт? Мейли. Эгер каалабасаңыз, барбай эле коюңуз эч жака. Анын эмнеси бар экен? Ишиңизди уланта бериңиз. Иттин гана баласы десе. Мунун атыраңдаганын карабайсыңбы? Кече эле бөлүм башчы болуп алып, бүгүн келип алып мага акыл үйрөтөт. Көрбөгөндүн көргөнү курусун деп ушуну айтат да. Жок, муну ушундайында жок кылбасак болбойт. Койсоңчу Темике. Туура айтам. Бүгүн мага атыраңдадыбы? Эртең сизге асылат. Да. Ошентет деп ойлойсуңбу? Ойлоп өзүм билем да аны. Да. Анда эмне кыл дейсиң? Ал жагын мага коюңуз. Өзүм баарын жайлайм. Муну бул жерден кандай ыргыган өзү да сезбей калат. Иши кылып мени аралаштырба Темике. Камсанабаңыз сиз. Сизге эч кандай сөз тийбейт. Куусуң, Темике, куусуң. Заман ушундай болуп жатпайбы? Заман. Заманның бөрү болсо бөрү бол, түлкү болсо түлкү бол деген ушул да. Туура.
эмне мынча шаштырып чукул жөнөтүп жатышат? Адатта бир жума мурун даярдап, анан жөнөтүшү эле го. Шашылыш тапшырма берилиптир. Ай, сага эмне болду? Куду мени согушка жиберип жаткандай кыжалатсың го? Билбейм ай, эмнегедир ичим ойго тойго. Эш жөнөткөм жок. Койсоңчу Марал. Ар дайым эле кылып жүргөн ишим бул. Буюрса, бир жумадан кийин келип калам. Улум, сага эмне алып келип берейин? Автомат, туф, атам. Макул улум. Сага чоң автомат алып берем. Эгерде сен эстүү бала болсоң, ыйлабасаң, сүйлөштүкпү? Ойнойн. Кел өзүм. Мейли. Жакшы калгыла. Мейли, жакшы барып кел, мейли. Пока-пока. Пока-пока. Бүткөн жакшы болду, Болду десем. Ай, тигинде гай турат го? Айдай тал адам не кылып турушат булар? Буларың турбаган жери бар беле. Ушул эле кем эле өзү. Старшина Газиев. Ваши документы, пожалуйста. Вот, пожалуйста. Куда путь держим? Я его шофер. Здравствуйте. Добрый день. Мы приехали из Киргизии по особо важным делам. Дело закончили и собирались возвращаться домой. А можно ваши документы? Да, конечно. Я работаю в геологической базе Алтынкен в Киргизии, в Алайском районе. Пожалуйста. А что в багажнике? Да ничего особенного, только мои вещи и все. Покажите, пожалуйста. Вот смотрите. А это что за пакет? Где? Там, под запасным баллоном. Не знаю. Стоять! Руки за голову! 07, 07. У нас задержка. Ошентип Байкуш атама ак жеринен айып тагышып 8 жылга кесип жиберишти. Атам кесилип кеткенде апамды да жумушунан бошотуп жиберишти. Апам Байкуш кара курсак үчүн не деген гана жумуштарды кылбады дейсиң? Малчылардын малдарын карап, эптеп оокат кылдык. Ошол кезде апамдын боор оорусу кармай баштаган эле. Көртүрүлүктүн айынан апам Байкуш дарыгерлерге да көрүнө албай оорусун күчөтүп алган экен.
Бирок 1 жыл өткөн соң атам кайрадан акталып чыкты. Акталып чыгышына башкарманын өлүм алдындагы жазып берген каты себеп болду. Атам келип, үйүбүз толуп, кайрадан бактылуу жашоо башталгандай болду. Бирок биздин бактылуу күндөрүбүз узакка созулган жок. Атам келгенден 3 айдан кийин апамдын оорусу катуу кармап, төшөктөн тура албай жатып калды. Мен эми жакшы болбой калдым окшойт. Андай дебе Марал. Жакшы ниет кыл. Сен айырып кетесиң. Анан адилетке той кылабыз. Кана эми сен ойлогондой болсо. А бирок бул оорудан эч бир жан айыкпаган экен. Сен айыгасың. Сен сөзсүз айыгасың, Марал. Керим. Унчукпа. Илега. Илега. Сен дем алышың керек. Сен бир аз эс ал. Биз Адилет менен экөө сени карап отурабыз. Айданайым балам. Мынча шордуу болбосо. Кеч эле атаң келип. А мен бүгүн минтип. Койсоңчу, Марал. Баланы коркутасың. Керим. Менин күнүм бүтүп бараткан окшойт. Сенден суранарым. Уулубузду абайлап. Жүзүн жер каратпа. Буйрса биздин уулубуз келечекте акылдуу, эстүү бала болуп чоңоет. Андай дебечи, Марал. Сенсиз биз кантебиз? Бизди таштаба, Марал. Суранам сенден. Кайраттуу бол. Эй, жараткан Кудай, өз шпаңды бере көр. Марал? Марал? Апа! Апа!
тагдыр силерди көп азапка салган экен. Пешенеге жазылган болсо көрбөгөнгө айлаганча. Атаң кийин үйлөнбөдү? Жок. Атам аябай туруктуу бир мүнөз киши. Көпчүлүк айтты. Болор иш болду. Эми үйлөнүп ал дешип. Атам болсо болбой койду. Мен бул дүйнөдө бир гана аялды сүйгөм. Жана ошону гана сүйүп өтөм. Башка аял жөнүндө ойлонууга менин акым да жок деп жооп берчү. Кайдагы суроону берип, сени да кыйнадым окшойт. Жок. Эч нерсе эмес. Тескерисинче жакшы болду. Эмнеге? Себеби сен менин ичимдеги болгон бугумду сыртка чыгарып таштадың. Мен кайра аябай жеңилдей түштүм. Чынын айтсам, сага абдан ыраазымын, Элиз. Alo, Самара. Бүгін кеч меймандар барышат үйгө. Жакшылап даярдан. Жанагы мен досум Маратчы, Марат. Ошолор барышат. Жакшылап тосуп ал. Макул. Болупту. О, досым. Кандайсың? Саламатсың? Амансың? Барсың? 10 жылдан бери көрүшпөй. Азаматсың, досым. Досым, бу Кыргызстанды сен эле байытып жатат окшойсуң. Мындай иштегениңе караганда. Жок дегенде Кыргызстанда бир патриот болуш керек да. Жакшы, досум, жакшы. Аяш, кандай? Жакшысызбы, Аяш? Ден соолуктар жакшыбы? Кандайсыз, Аяш ата? Жаңылбасам, бул Едилбекпи? Дал өзү. Мынакей, чоң жигит болгон турбайбы? Келчи, бир кучактап коеюн. Бой жетип, карачы, билинбей 10 жыл өтүп кетти. Бул да силер менен Россияга бирге бардымы? Жок, бул чоң атасы менен калган. Чоң атасына карап алат. Чоң атасынын баласы болуп калды. Чоң атасынын баласы турбайбы анда? Ооба, чоң атасынын баласы. Кана, келчи досум. Отуруңуздар. Отуруңуздар. Сырдашалы. Убакыт түшүнтүп өтүп кетет турбайбы? Кел чайга. Туура досум, туура. Кастары чарчабай. Иштеп жатабыз. О, мынакей, менин алтын кызым Элиза келди. Жашсыздар. Келиңиздер. Аяш аталары менен учураш. Менин ширин кызым. Абдан сулуу кыз болуп калган турбайсыңбы? Сен мени тааныдыңбы? Ооба, иште тааныдым. Кел, чоң кыз болуп калыпсың. Кел өп коеюн. О, кандайсың, Элиза? Жакшысызбы, ишне? Чоң кыз болуп, окууларың болуп ата? Жакшы, өзүңүз. Салам, Элиз. Салам, Эдил. Жакшысыңбы? Кандайсың? Келиңиздер, отуруңуздар. Кел, отур өзүң. Кандай анан, жумуштарың болуп ата? Жакшы, рахмат. Жакшыныкай, чоң кыз болуп калган. Агентстводо иштейт. Өзүм ачкан, агентстводо. Мен билгем муну. Кичинесине тыкылдаган кыз болчу.
Элиз, мен сени чындап сүйүп калдым окшойт. Эми канткенде сага сүйүүмдү билдире алам. Ак сүйүү арга жок. Мен эмне кылып койдум? Адилет. Сени чындап сүйүп калганымды сездиң бекен? Boş elesin bir. Ооба апа, келиңиз. Негедир көптөн бери көңүлүң жайдары. Менимче иштериң жакшы жүрүшүп жатат окшойт. Ооба, иштер зор, көз сүйбесин. Ошондой эле болсун. Апа. Оу. Бир сөз айта тургандайсыз го? Ооба, кызым. Бирок сага жагар бекен. Эмнеге? Тынчылыкпы деги? Тынчылык эле. Анан? Бүгүн Марат Аштыңдар келишиптир. Анан сен жок болуп калып. Ой тобо, ошого эле. Бүгүн учурашпасам, башка күнү учурашаармын. Кийин да келишет го, туурабы? Туура. Бирок алар башка жумуш менен келишиптир. Эмне жумуш менен? Алар сенин колуңду сурап келишиптир. Мени? Кимге? Эдилгеби? Ооба, Эдилге. А силер эмне дедиңер? Мен кызым менен сүйлөшүп көрөйүн дедим. Менимче Эдил деле сага жагат го. Жок апа, сиз туура эмес түшүнүп алыпсыз. Эдилди мен агамдай көрөм. Ал эми кубанганым башка нерседен болчу. Демек, башка нерседен жайдарымын дечи. А мен сен Эдил келгенден бери көңүлүң куунак болуп калды деп жүрүптүрмүн. Апа, жигиттер көп го, өзүм деле таап алармын. Туура көп дечи. Бирок Эдилдей жигит таап алат бекенсиң. Акылдуу, түшүнүктүү. Билем, Эдил жакшы бала. Бирок менин дагы көңүлүм болуш керек да. А сенин көңүлүң жокпу? Мен айтпадым апа. Эдил менен кичинемден бир көзгөн үчүн бир тууганымдай көрөм. Андан башка эч нерсе жок. Мейли кызым. Биз сени зордуктап күйөөгө бермек белек. Ошентсе да ойлонуп көр. Балким пикириң өзгөрүп калар. Ай чын-чынына келгенде, Эдил экөөңөр бирге өскөнүңөр менен ал сенин бир тууганың эмес. Жүрөктө жүргөн сезим аркыл болуп, күткөнүм күндө ойлонуп, калбыр болуп. Келбедиң апак сүйүм, жабыркадың, тамчыдай акты жашым жамгыр болуп, жамгыр болуп. Sanat bolup, kanım
Yo. Босс, тигилер келишти. Мен азыр. Отургула. Кана? Төкпөй чачпай барын айтып бергилечи башынан. Тезирээк айтпайсыңарбы эмне болду? Товар эмне болду? Босс. План биз ойлогондой болбаган. Кантип? Эмне үчүн? Сопровождающийлерчи? Күтүп ала тургандар эмне болду? Күтүп ала тургандарга жете албадык. Сопровождающийлер болсо бизден мурда качып кетти. Кийин аларды көргөн жокпуз. А текшергендер болсо такыр башкалар. Мурункулардан эч ким жок. Анан кантип билишти? Биз болгон аракетти жумшадык. Алар туура эле биздин товарды текшеришти. Менче муну бирөө саткан. Былжыраган иттер. Bir işti нормальный кыла албайсыңар. Товар кимдики экенин билишпедиби? Жок. Алар шекшеген замат биз качып үлгүрдүк. Балыктар. İşendim. Бирок кечирет экен деп ойлобогула. Силерге 5 күн убакыт. 5 күндүн ичинде 5 миллионду 5 тиынын кемитпестен алып келип коясыңар. Ошондо гана кечиришим мүмкүн. Эгер алып келбейт экенсиңер, башыңардан айрыласыңар. Түшүндүңөрбү? Түшүндүк. Тур жана! Көба! Жана качкан итти мага тез таап келесиң. Болбосо башын алып кел. Макул, босс. Блин. Эми эмне кылабыз? Анча акчаны кайдан табабыз? Ойлонуш керек, Хабижан, ойлонуш керек. Же банктардан урдайбызбы? Же дүкөндөрдөнбү? Менде бир пикир бар. Кандай пикир? Как говорится, стакандар кагышсын, өзүбүз кагышпайлы, Туура айтасың. Анда эмесе биз Айжамал экөөбүз бир аз айланып келсек, Айжамал? Ооба айтмакчы. Биз бир аз айланып келели. Силер отура
Так, куштар уядан учту. Жатам мен арамчы. Бегармачы. Айбай кышмай. Кандай дейсиң? Адашпадым бекен. Ой, ал эмне деген? Андай жигиттер баарына эле туз боло бербей. Аны кайдан таап алдың? Кыргызстандан. Койсомчу тамашаңды. Акмактар. Кимдер? Көргөнгө керек. Эмне болуп атат бул? Айныган эмелер го? Булар бандиттер го? Буларга эмне керек элис? Терезени көтөр Айжамал. Элис, мен коркуп жатам. Сен адилетке кабарла, мен милиция бөлүмүнө чалайын. Азыр. Алло, Адилет. Алло, милиция бөлүмүнө. Адилет, сизге салышты. Ачасыңбы жокпу? Жол боюнда. Кызым, эсиңе келдиңби? Коркутуп жибердиң го. Кандайсың кызым? Мага эмне болду? Эчтеке, бар жайында. Болгону сени уурулар алып качмак болгон экен. Эдил барып калып, сени куткарып калыптыр. Кудайга айтканыбыз бар экен. Мына, сен аман эсенсиң, кызым. Суу ичесиңби? Келе кой. Ана. Башым аякка тууруп атат. Эс ала кой, кызым. Эс ала кой. Эс алчы кызым. Эс ал. Рахмат Аяшыл. Рахмат сага. Неге эмне болду өзү мага? Уруулар деди. Кайдагы уруулар? Эч нерсе эсимде жок. Мен адашпасам, Айжамал менен жүрдүм беле? Айжамалга чалайынчы. Апа? Апо? Апа? О, кызым. Эмне туруп алдың? Кандайсың деги? Жакшы, телефон көрдүңүзбү? Кызым, телефонду айтасың да, өзүң аман калганыңды айтсаң, жоолгон нерсеге кейбе, жаңысын сатып аласың. Мени кайсы уруулар urdашыптыр?
Кызым, атаң айтуусуна караганда жаман адамдар сыяктуу көрүнөт. Адам сатып соода кылган немелер го. Дагы Кудай сактап, сен аман калганын карасаң. Кудай жеткирип, Эдилдин келип калганын карабайсыңбы? Эдил? Кандайча? Эдил барып калбаганда, ким билет эмне болорун? Элис? Ушул нерседен кийин Эдилге жок десең кандай болот? Ал байкуш сени жанынан артык көрөт. Сен дегенде баарына даяр. Айым, неге сен аны жактырбайсың? Әділет. Қайда жүрді екен? Қауырды албайды. Да. Алло. Да. Сонеже. Оу. Қандайсыз? Элис, жакшы. Өзүң кандайсың? Жакшы болуп калдыңбы? Жакшы, рахмат. Иштер кандай? Дурус баары. Бирок сен жоктуң билип жатат. Качан чыгасың жумушка? 1-2 күндө чыгып калам го. Жакшы. Сонеже. Оу. Тиги Адилет жумушка чыгып жатабы? Жок. Анын да жок. Эмне болгон эч ким билбейт. Бир жумадан бери дайына жок. Же өзү кабарын айтпайт. Мейли анда. Сонеже, да кабарлашабыз го. Макул. Кайда жүрөт болду экен? Кечинде эле менден качтыбы? Жок. Мындай болушу мүмкүн эмес. Анда кайда жүрөт? Эмне үчүн менден кабар албайт? Жумушта да жок. Ким? Кире бериңиз. Мүмкүн бекен? Эдил, сенби? Кел. Кандайсың Элис? Маңдайларың кандай? Жакшы эле. Дурус. Менимче, дурус эмес окшойт. Менде бир сунуш бар. Кандай сунуш? Бир жумадан бери үйдөн чыкпай жата берип, маанайың да чөйүп кетиптир. Бүгүн бир айланып, көңүлү көтөрүп келсек. Кандай дейсиң? Эдил, башка күнү баралы. Бүгүн эмнегедир көңүлүмө эч нерсе сыйбай атат. Элис. Макул дечи. Суранам. Элиза кайда? Аны жанына эле Эдил келип, бир аз эс алып келели деп ээрчитип кетти. Мына жаштар үчүнтүп эле бири-бирине көнүп кетишет. Бирок. Эмне бирок? Биз туура эмес кылып жаткан жокпузбу, асыл? Анан эмне кылайын? Биз кызыбызга бакыт тилеп атпайбызбы? Бирок анын көңүлү Эдилде болбой жатпайбы? Көнүп кетет.
Анан эмне? Тигинисинде бар бекен көңүлү. Болду эми. Ал эми Элизанын тынчын албайт. Тынчытып келдим мен барып. Менимче көңүлүң бир аз көтөрүлүп калды окшойт. Ооба, бир аз жакшы. Чынын айтсам, сен аябай өзгөрүпсүң. Кантип? Мен билген баштагы Элизадан тамчы да калбаптыр. Анын ордунда бүгүн чырайлуу, сүйкүмдүү, акылдуу кыз турат. Койсоңчу Эдил. Да, командир. Ага. Келдиңби? Ким экен? Жумуштан. Бул сүрөттөгү жигит менин группалашым болот. Подружканын жигити. Алар азыр... Элис, мен баарын билем. Эмнени билесиң? Мен мындан ары чыдай албайм. Буга менин жигиттик ар-намысым жол бербейт. Эмнени айтып жатасың? Элис, мен мындан ары силерге тоскоол боло албайм. Канча аракет кылба, баары бир сүйүүнү колдоо жасай албайсың деп бекерин айтышпаган чыгар. Андыктан сени да кыйнабайын. Билем, сен башканы сүйөсүң. Ал да сени сүйөт. Ошондуктан силер экөөңөр бирге болушуңар керек деп ойлойм. Андыктан мен сага азыр бир сыр ачмакчымын. Сыр? Кандай сыр? Менин азыр милицияда иштеп жатканымды билесиң да. Ошол сен ырдашмакчы болгон күнү мен дежурствода болчумун. Милициянын нөмөт бөлүмү угуп жатат. Кайсыл жерде? Түшүнүктүү. Аз жетип барабыз. Кыздарга кол салышыптыр. Кандай гана бактылуумун. Алло, Элис? Алло? Кандай? Кайсыл жерде? Азыр бартам. Эй! Нечи?
Эмне? Эмне кандай кылдыңар? Эмне үчүн? Мени кечирелиз. Алар азыр кайда? Биз барганыбызда Айжамал эсин билбей жаткан экен. Бетине суу чачсам эсине келип, анан эмне болгонун баарын айтып берди бизге. Абалы дурус. Үйүнө жеткирип койдук. Адилетти болсо ооруканага алып кетишти. Сол буту сынган экен. Эмне үчүн? Эмнеге мага айтпадыңар? Эч болбосо Айжамал айтып койсоң не? Менимче аны да атаң айтпай деп койсо керек. Мени кечирелиз. Элиз. Мир отказался от Тангута. Как ты мог? Элис, эмне болду кызым? Эмне үчүн андай кылдыңар? Эмне үчүн? Эмнеге андай кылдыңар? Эмне кылып турбуз? Түшүндүрүп айтчы деги. Керексеңе салбагылачы апа. Силер баарын билесиңер. Мунун баарына мен күнөөлүүмүн. Силер дайым мага сен байдын кызысың. Байдын кызындай жүрүшүң керек. Өз теңди табышың керек деп көп айтчысыңар. Бирок канчалык турмуш өзгөрсө дагы мен өзгөрбөдүм. Канча аракет кылсам дагы ошол тентекедейдин чөнөкөй кызы бойдон калдым. Ооба, мен күнөөлүүмүн. Бирок ак сүйүүдө эмне күнөө? Апа, эмне күнөө? Эч кимде күнөө жок кызым. Мунун баарына сенин атаң күнөөлүү. Буга менин акысыз башым күнөөлүү. Бул менин кечээ эле жөнөкөй жашоону унутуп, бүгүнкү шайтан жашоого азгырылганым күнөөлүү. Саламатсыздар. Саламатчылык. Саламатсыздарбы? Жакшысыздарбы? Саламатсыңар. Салам. Саламатсыз. Кандай? Жакшы. Жакшысыңбы? Кана. Буттарың жакшы болуп калдыбы? Ооба, жакшы. Ооба жатабы? Жакшы, жакшы. Мен Элизанын атасы болом. Эми Адилет, сен өзүң түшүнүктүү баласың. Жасаган эртигиңе чоң рахмат. Баса, анан жакында Элиза турмушка чыккан жатат. Эми аны жайына жөн коерсуң дейм. Баса. Анан Морик акчаны керегиңе жаратарсың. Ме? Эгер билсеңиз, ак сүйүү эч качан акчага сатылбайт. Мунуңуз өзүңүзгө буйрсун. Meni geçir kızım. Baylık bul düşman ekenin. Çınığı vakit üy bilön menen. Tın çömür sürü dökenin. Emi düşündüm.
hatıram. Erkek kızım beni saz, sen sulusun daima. Suyalmadım senden başka, suçum benim sanağa. Eliz, Erkek kızım beni saz, sen sulusun daima. Suyalmadım senden başka, suçum benim sanağa. Kol sunsam kolum gitmey, ardayım seni iste. Ak yüzlü gülmündü gül, elesin isten gitmey. Erkek kızım beni saz, sen sulusun daima. Suyalmadım senden başka, suçum benim sanağa. Erkek